Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Дил маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн сиздердин назарыңыздарга сунуштайбыз. Мына бүгүн Кадыр түндүн урматына биз ушул Талас облусунун касынын орун базары Сыдыков Касым ажыны ушу мейманга чакырдык эле, аңгемелешүүгө чакырганбыз. Мына студияда биздин жаныбызда мынакей Касым ажы келип отурат. Сиздин келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Анда эмесе Касым ажы биз аңгемелешүүнү баштай берели. Мына өзүңүзгө белгилүү бүгүн түнү 19 майдын түнүндө мынакей жалпы мусулмандар ушул орозо айындагы Кадыр түндү тоскон отурат да. Анан эми Кадыр түндү тоскондо өзүңүзгө белгилүү мурдагыдай болуп баягы ар бир жамаат өзүнчө отуруп алып, үйлөрүндө кечинде ооз ачкандан кийин ошо Кадыр түндү тосуп, ар кандай аңгемелешүүлөрдү айтып, жакшы сөздөрдү айтып, жакшы каалоолорду айтып, жакшы тамакты ичип дегенде ошондой болчу эле. Эми азыр шарт бөлөкчөрөөк болуп турат. Азыр жамааттар чогула албайт, мечиттерге дагы эч ким бара албай атат. Шарт ошондой. Ошого байланыштуу биз сизди атай чакырдык. 11:30 тегерек болуп калды. Мына азыр эми ошол элге өзүңүздүн ошол Кадыр түндө айтылчу баягы жакшы маанилүү кептерди бир ошо боюнча сөз кылалы деп атай чакырып отурабыз да. Эми мен кичинекей суроо узатып отурайын сизге, сиз болсо жооп берип отуруңуз, андан ары аңгемелешүүнү кызыта берели. Кандай дейсиз, туурабы? Анда эмесе менде мындай суроо бар да, эми Касым ажы, мисалы үчүн мынакей орозочу, орозону биз өткөрдүк. Өтүп атат. Азыр уштапта мынакей орозонун Кадыр түндө отуруп атабыз да. Анан ушу адамдардын ушу жашоосунда жалпы эле ошо орозо учурунда адамдар өзүн кандай алып жүрүш керек? Адамдардын адеп аклагы кандай болуш керек? Аңгемени ушул жөнүндө баштайлычы. Рахмат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллах таалага чексиз мактоолор болсун, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи салават саламдар болсун. Андан кийин жалпы коомчулукка, элибизге мына ушул ыйык күндөрү акырын мына Рамазандын акыркы 10 күндүгүндө отурабыз. Кадыр түндү тоскон отурабыз. Мына ушул жакшы күндөрдө, ыйык күндөрдө мен жалпы кыргыз элине, анын ичинде мына ошо Талас облусунун тургундарына, жашоочуларына ушул Рамазан айында кандай жакшы тилек кылса, кандай жакшы бир дуаларды кылса, Аллах таала кабыл кылуусун Аллах тааладан суранып кетем. Аллах таалага дуа кылып кетебиз. Андан кийин мына ошол тутуп аткан орозолору кабыл болсун, кылып аткан ибадаттары кабыл болсун, садакалары кабыл болсун. Ошондой эле азыркы учурда мына өзүңүзгө баарыбызга белгилүү болгондой карантин учурунда кайрымдуулуктарды, акцияларды, иш-чараларды өткөрүп атат. Бир туугандарыбыз мына ошол кайрымдуулук иш-чараларда кабыл болсун. Албетте ушундай адамдар кыйынчылыкка кабылып турган учурда кайрымдуулук кылуу, сооп иштерди кылуу албетте анын сообу дагы да күчтүүрөөк болот. Андан кийин туура айттыңыз, бул орозо учурунда адам баласы өзүн кандай алып жүрүш керек деп. Негизинен адам баласы мусулман болгондон кийин орозодо жана орозодон тышкаркы өзүнүн жалпы мындай жашоосунда да мусулман адам өзүнүн чыныгы адамдык жакшы сапаттарын сактап, жакшы кулк мүнөзүн сактап жашаганга аракет кылышы керек. Айрыкча орозо күнүндө тамак ичүү же суусундук ичүүдөн тыйылуу менен биргеликте өзүнүн жүрүм турумунда оңдоп, жаман сапаттардан арылып, адамдарга болгон мамиледе оройлуктан сактанып, текеберликтен сактанып, тескерисинче кичипейил, жөнөкөй, боорукер болгонго аракет кылышы керек. Себеби пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ушундай дейт: эгерде кайсы бир адам орозо туткан учурда өзүнүн баягы жалган айтуу, калп айтуусунан таштабаса, ошонун менен алек болгондугун таштабаса, андай адамдын ачка болгонуна же суусаганына Аллах таала муктаж эмес дейт. Ошондуктан орозонун негизи маңызын сактап тура турган нерсе бул адамдын жүрүм туруму экен, адеп ахлак экен, башкаларга болгон мамилеси болуп эсептелет экен. Андан кийин дагы кошумча айтып кетсек болот, мына адам баласы негизинен адамдык идеалдуу адам болуш үчүн бул 3 сапатка ошол адамда камтылышы керек деп айтып кетсек болот. Биринчисинен адам баласына эң керектүү нерсе бул ыйман. Ыймандын орду кайда? Ыймандын орду адамдын ички дүйнөсүндө, жүрөгүндө болот. Ички дүйнөсүндө жараткан Аллах таалага ишенип, ыйман келтирип, бул дүйнө сыноо экендигин билип,
пайгамбарга ишенип, кыямат күнүндө ар бир адам эсеп кысап берерине ишенип, беш тозоктун бар экендигине ишенсе, ошол нерсе бул ыйман болуп эсептелет. Ошол ыйман адамдын жүрүм турумуна сөзсүз түздөн түз таасирин берет. Экинчиден, адам баласына керек болгон экинчи маанилүү сапат бул ал ибадаты. Тактап айтканда, Аллах Таалага болгон кулчулугу. Аллах Таала жана пайгамбар өзүнүн хадисинде кайсы иштерди кылууга буйруса, мисалы намаз окууга, орозо тутууга, мүмкүнчүлүгү жетсе ажылыкка барууга, эгерде байлыгы ашып шарият көрсөткөн чекке жеткен болсо, муктаждарга, жакырларга бөлүп берүүгө берүү, мына ушунун бардыгы ибадат болуп эсептелет. Ошондой эле арам нерселерден сактануу, сооктуу иштерди кылуу, мына ушул ибадат болуп эсептелет. Бул экинчи маанилүү сапат. Үчүнчүсү болсо, мына ушул азыр бүгүнкү темабызга да өтө түздөн түз байланышы бар. Бул адеп ахлак, жүрүм турум. Мына ушул адеп ахлактагы мусулман үчүн өтө зарыл. Демек, сөзүбүздүн кайра башынан тактап кое турган болсок, мусулман адам үчүн, жалпы адамзат үчүн эң маанилүү болгон сапат, идеалдуу болуш үчүн бул үч нерсе. Биринчиси ыйман, экинчиси кулчулук, үчүнчүсү адеп ахлак болуп эсептелет. Эми мына адеп ахлак жөнүндө сөз болуп калды. Адеп ахлак туу болушубуз керек деп атабыз, абирдүү болушубуз керек деп атабыз, адам болушубуз керек деп атабыз. Ушунун мындай бир белгиси, өзгөчөлүгү болобу? Мына сиз кандай деп айтар элеңиз ушуну? Өзгөчөлүгү албетте бул динде адеп ахлактын орду кандай дей турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде ад-дину хуснул хулук, диндин негизги бөлүгү кулк мүнөздөн турат деген. Ошондуктан кайсы бир адамдын диндар экендигинин белгиси, адамдарга билине турган бир эң негизги белгиси бул анын жүрүм туруму, адеп ахлагы, башкаларга жасаган мамилеси болуп эсептелет экен. Ошондуктан да пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде айтат: "Мен бул дүйнөгө жакшы кулк мүнөздөрдү толуктоо үчүн жөнөтүлгөнмүн" дейт. Ошондуктан мусулман адам мына ошол өзүнүн бардык жакшы сапаттарда пайгамбарыбызды үлгү тутса болот. Себеби пайгамбарыбыз адамгерчиликтин бардык сапаттарына, мейли боорукерлик болсун, кичипейилдик болсун, жоомарттык болсун, берешендик болсун, кечире билүү, сабырдуулук, кыскасы адамзатка тийиштүү болгон жакшы сапаттардын бардыгы бул пайгамбарыбызда болгон. Ошондуктан пайгамбарыбыз өзүнүн үммөтүн дагы, жалпы элди дагы ушул жакшы адеп ахлакка ээ болууга чакырган. Ошондой эле пайгамбарыбыздан суралган адамдардын ичинен эң жакшы адам кайсыл деп суралганда, пайгамбарыбыз хасинхум ахлакан, кимдин кулк мүнөзү жакшы болсо, ошол адамдардын ичинен эң жакшы деп пайгамбарыбыз жакшы адамды көрсөтүп койгон. Ошондой эле бул адеп ахлактын да адамдын ыйманынын толук экендигинен да бир далил болуп эсептелет. Анткени пайгамбарыбыз силердин араңардан эң ыйманы толук адам бул кулк мүнөзү жакшы болгон адам дейт. Тактап айтканда, кайсыл адамдын кулк мүнөзү жакшы болсо, демек бул жакшы мүнөз ошол адамдын ыйманынын толук болгондугунан кабар берет экен. Эми мындайда берде дагы бир суроо пайда болот да, Касым ажа. Мисалы үчүн кээде биз айтып атпайбызбы? Азыркы тил менен айтканда маданияттуулук, анан билимдүүлүк деп атабыз. Мына ушул маданияттуулук менен билимдүүлүк боюнча кандай, мисалы үчүн мусулманчылыкта ушул жагдайларга кандай каралат? Бул деле адеп ахлактын бир бөлүгү деп ойлойм да. Бөлүгү эмес, керек болсо ошонун ичине камтып турган чоң түшүнүк да. Ушуну кандай дейсиз? Маданият анан билим. Туура, бул сиз айткандай маданият, билим, бул да ошол адеп ахлактын ажырагыс бир маанилүү бутагы десек болот. Маданият бул адам өзүн коомчулукта алып жүрүү. Бул адеп десек да болот. Ата-энеси менен болгон мамиле, эң алгач албетте жаратуучусу менен болгон мамиледе кандай болуш керек, пайгамбарга болгон мамиледе, ата-энесине болгон мамиледе, бир туугандарына, кошуналарына болгон, өзүнүн үй бүлөсүнө болгон мамиле кандай болуш керек, көчөдө өзүнө алып жүрүү адеби кандай болуш керек. Мына ушунун бардыгы маданият, мунун бардыгы шариятыбызда көрсөтүлгөн. Ошондуктан сиз айтканда, мына азыр маданият менен билимди чогуу айттыңыз. Ошол маданиятты каяктан үйрөнөбүз? Адам билимдүү болгондо ошондо маданиятка ээ болот экен. Ошондуктан билимибизди биз арттырышыбыз керек. Албетте билим алышыбыз керек, үйрөнүшүбүз керек, окушубуз керек. Окуганда да багы бешиктен кабырга чейин дегенде адам баласы өмүрүнүн аягына чейин билим алышы керек, үйрөнүшү керек. Эч убакта ар бир адам илим жагынан мен идеалдуу, толук, абсолюттук толуктукка жеттим деп айта албайт. Ошондуктан мусулман адам дайыма билимин өрчүтүшү керек. Канчалык адамдын билими кенен болсо, анын пейили дагы ошондой кенен болот. Канчалык адамдын билими тар болсо, анын түшүнүгү да тар болот. Ал адам өзүнүн айтканын бербейт. Ал адамда сабырдуулук, толеранттуулук сыпат деген да болбой калат. Ошондуктан
канчалык адам билимин жогорулатса ошончолук дүйнөгө болгон көз карашы ошончолук дүйнө таанымы кеңейет. Ошондой эле адамдарга болгон көз карашы, пейили кеңейет дагы. Дайыма сабырдуу, толеранттуу болот. Ар бир адамга өзүнө жараша татыктуу мамиле кыла алат. Эми Касым ажы дагы бир суроо бар да, мисалы үчүн мынакей азыр эми кандай болгон күндө да биз Кыргыз мамлекетинде, Кыргыз баягы жеринде жашап аткандан кийин, ошол мусулманчылыкта болуп аткандан кийин ушул жерде кыргыздардын салт санаасы менен анан кийин бүгүнкү таптагы анан кийин ошол мусулманчылыктын өзүнүн түздөн түз баягы шариатта айтылган канондору, анан кийин биздин пайгамбарыбыздын айткан хадистери менен ушуну жоорулуштуруп туруп өзүбүзгө мындайча айтканда кыргыздын салт санаасын бөлүп салбастан ошол жана айтып аткан мусулманчылыктын адеп аклагына бириктирип туруп карап туруп ошондой ой жүгүртүп ошондой жашооду жашасак дегенди кандай деп баалар элеңиз? Рахмат. Бул сиз айтып аткан маселе өтө азыркы күндө айрыкча өтө маанилүү, олуттуу маселелердин бири деп эсептейм. Анткени бардыгыбызга белгилүү болгондой, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде биз силерди эл кылып, уруу кылып жараттык, бири-бириңерди таанып билишиңер үчүн деген. Демек адамдын ар улутта жаралышы, ар эл, калк болуп жаралышы, же бир уруу болуп жаралышы бул табиятынан бар нерсе. Аллах Таала ошондой кылып жараткан. Максат эмне? Максат бири-бирин жакшылап таанып билүү, бири-бири менен кызматташуу, бири-биринен билбеген нерсесин үйрөнүү болуп эсептелет. Бул нерсе адам тактап айтканда бири-бирин толуктап турат дегенди түшүнсөк болот. Ошондуктан мына сиз айткандай азыркы учурда мына өтө маанилүү маселелердин бири бул өзүбүздүн кыргыз элине байланыштуу болгон каада салты бар, үрп атады бар, адамга же улууга болгон мамилеси бар. Кыскасы адамгерчилик дагы көп жакшы сапаттарды биздин ошол улуттук каада салтыбызда да каралган. Эми сиз туура айттыңыз, негизинен ата бабаларыбыз исламды кабыл алган күндөн баштап эле мусулманчылыкты да карманып, ошондой эле адап акылакты да ата бабанын салтын дагы чогуу карманып, экөөнү айкалыштырып келген. Бүгүнкү күнгө чейин мына эч убакта мына ислам дини биздин улуттубуздун баалуулуктарын жокко чыгарган эмес. Мына ошол динибиз менен биргеликте биздин улуттук баалуулуктарыбыз да сакталып келген. Каада салттарыбыз сакталып келген. Ошондуктан бул эч бир коркунучу жок. Чыныгы исламды түшүнгөн, билими бар адам дайыма өзүнүн улутунун баалуулуктарын кошо бирге сактай жүрөт. Өзүңүзгө маалым болгондой, тарыхта деле биздин агартуучуларыбыз, чоң мисалы Токтогул, Тоголок молдо сыяктуу же Молдо Кылыч сыяктуу агартуучуларыбыз, булар да динден кабардар болгон, эң ошол дин жаатында медреселерден окуп билим алышып, эл арасында агартуучулук жүргүзгөн. Алар ошол учурда динден да кабар болгон, каада салттан да кабар болгон. Ошондуктан мен ойлойм, чыныгы мусулман адам эч убакта динди карманып, өзүнүн улуттук баалуулуктарын чамбайт. Тескерисинче динди да карманат, өзүнүн элдик, өзүнүн кайсы улутка таанып болсо ошол улутунун баалуулуктарын, каада салтында сактап бирге айкалыштырып алып жүрөт. Эми Касым ажы дагы бир суроо да, мына ушундай атая келип ушул жерде аңгемелешип өткөрүп атканда дагы бир суроо, мынакей ошо мусулманчылыкта ата энеге, бир туугандарга, жакын баягы айылдаштарга дегенде өзгөчө өзүңө жакын адамдарга ошо мусулман кандай мамиле жасаш керек, кандай болуш керек? Ушул боюнча бир кичине дагы эл журтка бир өзүңүздүн маанилүү бир ой пикириңизди айта кетсеңиз. Рахмат, бул туура айтасыз. Негизинен сөзүбүздүн башында айткандай, бул адеп ахлак адамдын жүрүм туруму жаратуучусунан башталат. Тактап айтканда жараткан Кудайга болгон мамилесин түздөш керек. Анан экинчи эле орунда Аллах Таала Кур'анда айтат, Аллах Таала силерге жалгыз өзүнө гана сыйынууну буйруду жана ата-энеңерге жакшылык кылууну буйруду деп Аллах Таала Кур'анда ачык айтып койгон. Ошондуктан Аллах Тааланын акысын берүүдөн кийинки эле орунда бул ата-энеге болгон жакшылык, ата-энени сыйлоо, урматтоо, ата-энеге болгон өзүнүн адебин сактоо, мына ушуну шариятыбыз талап кылат. Андан кийин мына ушуну өзүнүн бир туугандарына болгон мамиледе, мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде тууган уруктан карым катнашты үзгөн адам бейишке кире албайт деген. Бул дагы тууган урук менен карым катнашты бекемдегенге шариятыбыз үгүттөйт. Ошол эле учурда кошуналарды алсак деле, пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде Жабраил периште келип мага кошунага болгон мамиледе көп насааттарды айтты. Ушунчалык көп насаат айткандыгынан мен кошунага дагы
кошунаны дагы мураскор кылышым керекпи, ага да мурас бөлүп беришим керекпи деген ойдо калдым деген. Ошондуктан шариятыбыз ар бирөөнүн акысын берүүгө буйруйт. Анан дагы бир айтып кете турган маанилүү нерсенин бири бул адеп ахлакка. Мына баардыгыбыз айтабыз, адеп ахлактуу болушубуз керек, адептүү болушубуз керек деген уран катары колдонобуз. Бирок ошол адеп ахлактын өзүнүн маңызы эмнеде? Ал эмнеден турат? Канткенде биз адеп ахлактуулукту көрсөтө алабыз деген суроо келгенде, бул айтар элем, адеп ахлак деген нерсе бул адамдын кичипейилдүүлүгү, анын боорукерлиги, күйүмдүүлүгү, сабырдуулугу, кечире билүүсү, убадага бекем туруусу, аманаткөй болуусу, мына ушул жакшы сапаттар адеп ахлак. Экинчиден ошол эле учурда текебердиктен сактануу, менменсинүүдөн, өзүмчүлдүктөн, ичи таардыктан сактануу. Мына ошондой жаман сапаттардан арылып, жакшы сапаттарга ээ болсо, мына ошондо адеп ахлак деп айтсак болот. Бирок адеп ахлак качан билинет? Адамдын адеп ахлактуу экен, бул адам жакшы, адеби жакшы экен, бул адамдын кулк мүнөзү жакшы деп качан айтабыз? Качан ошол адеп ахлагы, мүнөзү адамдар менен болгон мамиледе көрүнсө. Ошондуктан мен жакшы адаммын, мен мүнөзүм жакшы, мен сабырдуумун, мен кичипейилмин деген менен иш жүзүнө келгенде, адамдар менен болгон мамилесинде, соода саттыкта болобу, алыш бериште болобу, ошондой мамилелери келгенде кээ бир учурда мына ошол жакшы сапат, мактаган сапаттарыбыз калып калат дагы, текебердик, ичи тардык, убадага турбоо, ушул сыяктуу жаман сапаттарыбыз өзү көрүнүп калат. Ошондуктан биздин адеп ахлагыбыздын кандай экендигин биздин мамилебиз көрсөтүп коет экен. Ошондуктан бул адеп ахлак деген нерсе, бул ар бир адамдын максаты, ошого жетүү үчүн аракет кылыш керек. Ошол жаман сапаттардан арылганга аракет кылыш керек. Дайыма адам жакшы мүнөзүн арттырганга, ошону толуктаганга аракет кылыш керек болот. Анткени кайсыл адам, албетте баардыгыбыз багы идеалдуу эмеспиз, 100%га баардыгыбыз сонун бир идеалдуу адам боло албайбыз, кемчиликтер баардыгыбызда бар. Бирок мусулман адам дайыма жакшы сапаттарын, жакшы мүнөздөрүн толуктап турганга аракет кылыш керек. Мейли ошол сабырдуулукка өзүн тарбиялап, кичипейилдүү болгонго аракет кылып, кайрымдуу болгонго аракет кылып, бирөөнү кечире билгенге аракет кылып дегендей. Себеби кайсыл адамдын жакшы сапаттары көбүрөөк болсо, анын кээ бир туура эмес кемчиликтери байкалбай калат. Ошол эле учурда кээ бир адамдардын жаман сапаттары, өзүмчүлдүгү, ичи таардыгы же текеберлиги ашып кете турган болсо, ошол эле учурда анын кээ бир жакшы иштери болсо дагы, бирок көбүнчө жаман иштер көзгө көрүнүп атат, жаман иштер байкалбай, жакшы иштер байкалбай калат экен. Ошондуктан биз дайыма ушул жагын эске алып, жакшы мүнөздү артырсак, бара-бара жакшы мүнөздөр жаман сапаттарды акырын жок кылат экен. Эми Касым баш, дагы ушул жерден дагы кичинекей дагы бир суроо пайда болуп атат да. Өзгөчө мусулманчылыкта жалпы эле мына кыргыздын каада салтында деле аялдарга болгон мамиле да, аялдарга, анан кыздарыбызга болгон мамиле да. Эзелтеден албетте кыргыздын өзүнүн каада салтында кыздарга өтө аяр, бийик мамиле жасалган, аялдарга деле ошондой. Мынакей биздин керек болсо ошо аялдарды мына Каныкей апабыз, Айчүрөк апабыз, мисалы үчүн Кыз Сайкал деген апабыз дегенде, кийинки эле менен мисалы үчүн мына ушундай көп мисалдар бар да, биздин тарыхыбызда деле бар. Мына ошолор да керек болсо ошо эркектер менен кошо чыгып элин жерин коргогонго, баарына көп баягы саясатта болобу, бөлөк коомчулукта болобу, баардык маселелерге аралашып, көп турмуштук маселелерди чечкенге аралашкан көп мисалдар бар да биздин өзүбүздүн Кыргыздын тарыхында да. Анан бирок азыркы тапта мисалы үчүн ошол аялдарга болгон мамиле эмнегедир мисалы үчүн жанагы ала качуу деген нерсе кирип кетти. Анан кийин келип туруп ажырашуу, көп аял алуу деген маселелер болуп атат. Анан ошон үчүн мен айтарым, биринчи суроом ушундай да, аялдарга болгон мусулманчылыктагы мамиле биринчиден, экинчиден ошол эле учурда балдарга болгон мамиле. Балдарга дагы азыркы тапта мына миграциянын учуру, балдарын таштап атып, бирөөлөргө дайындап коюп кетип калып атат. Ал балдары бул жакта абдан көп запкы көрүп жатат. Бул керек болсо өкмөттүк деңгээлге чейин көтөрүлүп атат бул маселечи. Керек болсо ошо балдар өзүнүн жанын кыйып жиберген дагы учурлар, мисалдар жок эмес. Кандай дейсиз, ушул маселелерди бир чечмелеп айтып бериңизчи. Мусулманчылыктын жолунда бул кандай каралат? Туура, бул сиз айткандай, бул дагы азыркы учурда өтө бир көйгөйлүү маселелердин бири. Буга албетте көңүл бурушубуз керек, ошол кемчиликтерди оңдоого аракет кылышыбыз керек. Эң негизи аял затына келе турган болсок, баягы ислам дини толук дин болгондон кийин жашоонун баардык тармагын өзүнүн ичине камтыган дин болуп эсептелет. Жашоодо кандай суроо болсо, ошол суроого албетте шариятыбыздан жооп таба алабыз. Аялдарга болгон мамилеге келе турган болсок, ислам дини аял затын ал эне болсо дагы, жар болсо дагы, кыз болсо дагы сый урматын ордуна койгон.
Эне катарына келе турган болсок, мына өзүңүзгө маалым болгондой, пайгамбарыбыздан келген бир хадисте 5 энелердин таман астында дейилет. Бул сөздүн өзү өтө чоң маанилүү. Бул деген сөз кайсы бир адам 5ти үмүт кылса, демек ал өзүнүн энесин сыйлашы керек. Сыйлашы керек, жакшы кызмат көрсөтүш керек, урматташ керек, көңүлүн караш керек, капа кылбаш керек деген көп сапаттарды өзүнүн ичине камтыйт. Экинчиден, жарыга келе турган болсок, үй бүлөдө өзүнүн аялына болгон мамилеге келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам силердин эң жакшыңар өзүнүн аялына жакшы мамиле кылгандар. Мен болсо силерге салыштырмалуу аялыма силерден да жакшы мамиле кылам деген. Ошондуктан пайгамбарыбыз бул насааты бардык мусулмандарга тиешелүү, өзүнүн жарына, өзүнүн аялына татыктуу мамиле кылыш керек, сый урмат кылыш керек. Аны бир кул катары эмес, өзүнүн жары. Ошондуктан айтат, кээ бир адамдар аялдардын төбөсүнө чыгарат дейт. Кээ бир адамдар бутун астына басат дейт. Кээ бир адамдар капталында алып жүрөт дейт. Ошол капталында алып жүргөнү эң туура. Неге дегенде, аял заты баягы эркектин кабыргасынан жаралган дейт, капталынан келген. Ошондуктан дайыма адам, эркек өзүнүн аялын жанында алып жүрүп, жанаша алып жүрүп, өзүнүн бооруна тартып, жакшы бир боорукерлигин көрсөтүп, жакшы сый урматын көрсөтүп, ынтымакта жашаганга аракет кылыш керек. Ал эми кыз маселесине келсек да, мына ошол кыз баланы дагы шариятыбыз өтө урмат кылган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат, кимдин 3 кызы боло турган болсо, ошол 3 кызына жакшы тарбия берип, ошону өстүрүп, багып, татыктуу жерге тапшырып, жөнөтүп, бүлө кыла турган болсо, мына ошол кыямат күнүндө тозок отунан калкан болот. Токтоп айтканда, тозок отунан сакталышына, кутулушуна бир себеп болот деген. Ошондо сахабалар келип дагы сурады пайгамбардан, о пайгамбар, кээ бир адамдардын 2 эле кызы болсочу дегенде, 2 кызы болсо да дагы. Дагы бирөөсү келип сурады пайгамбарыбыз, 1 эле кызы болсочу дегенде, 1 кызы болсо да ошону жакшылап өстүрүп, тарбиялап, татыктуу жерге тапшырып, мындай үй бүлө кылып берсе, ага дагы ошондой бешикке кирет жана тозок отунан кутулат деп пайгамбарыбыз буйруган. Ошондуктан ислам дини аял затына негизинен жакшы мамиле кылууга буйруйт. Чыныгы мусулман адам ушуну жакшылап билип, үйрөнүп, ошол Алла Тааланын буйругун, пайгамбардын сүннөтүн аткарам десе, мына ошол аял затына татыктуу мамиле кылышы керек. Рахмат, Касым ажа. Эми дагы бир жанагы бөлүгүн да кошуп кетсеңиз, балдарга болгон мамиле боюнча. Туура айтасыз, балдарга болгон мамиледе азыркы күндө көп учурларда кайдыгерлик мамилелер болуп атат. Эми жөнөкөй мисал ала турган болсок, кайсы бир адам, бир дыйкан бир таласына бир эгин эксе, анан ошол эгинди эккенден кийин аны учурунда сугара турган учур болот, отой турган учур болот, чөп-чаардан тазалай турган учур болот. Ошол моментти кое бербеш керек. Эгер ошол убакытты, мезгилди өткөрүп жиберсе, 1 айдан кийин барса, чөп басып кеткен болсо, түшүм жок боло турган болсо, ал өзүн гана айыпташ керек. Кемчилик өзүндө. Анткени ошол учурду коюп жиберди, өткөрүп жиберди. Эми анын ордунда өзүнүн балдарга болгон тарбия андан да албетте маанилүүрөөк. Ошондуктан баланы дагы өз учурунда ата эне өзү тарбия бербесе, жакшы бир жашоодо бир багытты көрсөтпөсө, башка иш менен алек болуп жүрсө, ошол мезгилди өткөрүп жибере турган болсо, кийин бала туура эмес тарбия алып кала турган болсо, көрүп кала турган болсо, же бир чөйрөдөн таасирленип кала турган болсо, албетте ал ата энеси үчүн бир зыяны тийип калат. Ата энеси үчүн эмес, коомчулукка дагы өзүнүн бир тез таасирин тийгизип калат. Ошондуктан бул жаатта ата эненин дагы жоопкерчилиги өтө чоң. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде ар бириңер өзүңөрдүн кол астыңдагылар үчүн жооптуусуңар деген. Ошондуктан ата эне дагы өзүнүн кол астындагы уулдары, кыздары үчүн аларга тарбия берүү жаатында жооптуу болуп эсептелет. Ошондуктан биз негизинен жоопкерчилик сезишибиз керек. Мына ошол ата энелер мүмкүн болушунча, колубуздан келишинче ошол балдарыбызга, кыздарыбызга туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Учурунда өзүнүн мезгилинде өткөрбөстөн туура тарбия берип, жашоого туура бир багытка салып койгонго аракет кылышыбыз керек. Эми бу жерде дагы бир маселе бар да, майдараак болсо дагы, мүмкүн майдаланып кетсе дагы мен сурап калайын деп атам. Бул жерде ошол балага бүгүнкү тапта анан кийин ошо аялдарга болгон баягы кол көтөрүп, сабап салуу, же болбосо зомбулук көрсөтүү. Бул кандай деп, бул өзү, бул менин оюмча абдан чоң күнөөгө жатат болуш керек. Ушул боюнча кандай деп айтылат, мисалы үчүн мусулманчылыкта же хадистерде пайгамбарыбыз эмне деп айткан, түстөн түз ошо аялдарга, балдарга зомбулук көрсөтүү жаатында. Эми
Албетте, бул жерде азыр өзүнүн аялына болгон зомбулук, өзүнүн баласына болгон зомбулук, мындай көрүнүштөр жашообузда кездешет тилекке каршы. Бирок ушул жаман көрүнүштү биз оңдошубуз керек. Ал үчүн биз баягы жогоруда айтканыбыздай түшүнүгүбүздү кеңейтишибиз керек, билимдүү болушубуз керек. Жана ошол аял затына же балдарыбызга болгон мамиле тууралуу кыяматта суроолорубузду унутпашыбыз керек. Алгач аял затына албетте мээримдүү болуш керек. Жана жогоруда хадисте айтканыбыздай, адамдардын эң жакшысы өзүнүн үй бүлөсүнө, өзүнүн аялына жакшы мамиле кылган адам силердин ичиңерден эң жакшы деп пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтып кеткен. Пайгамбарыбыз бул жаатта өзүнүн аялына мамиле кылганда сахабаларга үлгү болгон жана эң жакшы мамиле кылган. Анан ошондой эле пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, мына азыр сиз айткандай өзүнүн аялына кол көтөргөндөр, зулумдук, зомбулук көрсөткөндөр боюнча айтат, силердин бириңер өзүнүн аялын кулду сабагандай сабап, анан кечкиргенде бир төшөктө жатабы деген хадисте айткан да. Кантип ошондойго барат дегенде, адамгерчиликке жатпаган бул кадам, сыпат болуп эсептелет. Ошондуктан адам эркек дайыма боорукер болуш керек, өзүнүн аялына жумшак мамиле кылыш керек, кечиримдүү болуш керек. Албетте талаш тартыш чыкканда бир эле жааттан эмес, эки жааттан чыгат. Ошондуктан мындай учурда кечиримдүү болуш керек, үй бүлөнү сактап калыш үчүн, ынтымак сактап калыш үчүн кечиримдүү болуш керек, айкөл болуш керек дегендей. Ал эми балдарга келе турган болсок, албетте балдарга дагы зомбулук бул өтө азыркы күндө жаман бир илдеттердин бири десек болот. Бул дагы ошол адамдын өзүнүн деңгээлинен кабар берет. Деңгээли төмөн адамдар ошондой өзүнүн баласына кол көтөрүп, кулду сабагандай сабагандар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам балдарга болгон мамилеси кандай? Пайгамбар ушунчалык балдарды жакшы көргөн. Кичинекей балдар ойноп аткан болсо, биринчи болуп салам берет эле дейт. Алардан салам күтпөстөн ассаламу алейкум деп биринчи кичинекей балдарга саламды биринчи берчи дейт. Балдар ушундай жакшы көргөн. Кээ бир учурда кичинекей кыз келип пайгамбарыбыз жүрүңүз менен деп ээрчитип кетсе, пайгамбарыбыз сахабалар менен сүйлөшүп отурган учурда колунан жетелесе ээрчип кете берчи дейт. Ошонун көңүлүн калтырбаш үчүн кичинекей бала наристен. Анан үчүнчүдөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир күнү ошо өзүнүн небереси Хасан Хусейн деген небереси болгон. Ошол небересин ушунчалык жакшы көрөр эле, башынан сылап, дегендей жакшы мамиле кылып, боорукерлигин көрсөткөндө, ошол жерде бир чөлдө жашаган арабтардын бири келип, "О Алланын элчиси, сен да ушундай балдарды өбөсүңбү, ушундай жакшы мамиле кыласың?" дегенде, "Ооба" деген. "Мен 10 балам бар, 10 баланын бирөөсүн да ушундай бир мамиле кылып башынан сылаган эмесмин" деген да. Дегенде пайгамбарыбыз айтты, ким боорукер болбосо, ким ырайым кылбаса, ага да ырайым болбойт деген. Yani тактап айтканда, кайсыл адам ошол кичинекей балдарга боорукерлигин көрсөтпөсө, мээримин төкпөсө, Аллах Тааладан мээрим күтпөй эле койсун деген сөз. Ошондуктан ар бир адамдын сыйлыгы, мисалы акыреттеги сыйлыгы, кылган ишине жараша болот. Кайсыл адам бул дүйнөдө боорукер болсо, Аллах Таала ага боорукерлик кылат. Кайсыл адам бул дүйнөдө катаал болсо, зомбулук көрсөтсө, ага да ошондой зомбулук болот. Ошондуктан биз бул дүйнөдө боорукер болгонго, мээримдүү болгонго аракет кылышыбыз керек. Үй бүлөбүзгө, аялдарыбызга, өзүбүздүн балдарыбызга. Рахмат, Касым башы. Андан ары аңгемелешүүбүздү уланта берели. Эми кандай болгон күндө дагы биз мына бүгүн ушу аңгемелешүүбүздүн баягы өзөгү адамдар жөнүндө, канткенде жакшы адам болуш керек, кандай болуш керек деп атпайбызбы? Эми албетте биз азыр буга чейин баягы жалаң эркектер жөнүндө, эркектер аялдарга кандай мамиле жасаш керек жөнүндө сөз болду да. Ошол учурда аялдардын орду, аялдардын тарбиясы, аялдардын дагы ошол жана сиз туура айтып кеттиңиз, эки тараптан тең болот. Ар кандай эми баягы кыргыздын бир классикалык бир жакшы сөзү бар, казана кагышат деп коет эмеспи? Мына ошондой учурда аялдардын дагы адеп акылакы болуш керек, өзүнүн орду болуш керек. Балдардын дагы өзүнүн кандайдыр деңгээлде ошо ата энесин баягы өзүнөн баягы жашы жогорку кишилерди бир туугандарын сыйлаш керек дегенде, ушул боюнча айтып кетиңизчи бир эки ооз сөз. Жакшы. Албетте аял заты дагы өзүнүн күйөөсүнө жакшы мамиле кылышы керек, шариятыбызда бул буйруган. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде айтат, эң жакшы аял караганда көзүңдү курсант кылса, жана сен кайсы бир ишти айтсаң ошону аткарса, жана сен үйүңдө жок кезде үйүңдү аманат кылып бекем сактаса, мына ошол эң жакшы аял деген. Анан аял заты өзүнүн күйөөсүнө жакшы мамиле кылууда бир икаяны айтып өтсөк болот. Бир кишинин бир 3 баласы болгон экен. 3 баласына үйлөндүрөт, үй бүлө күтөт, үчөө тең. Анан бир күнү атасы ошол 3 баласын зыярат кылып бир көрүп келейин, ал акыбалын сурап келейин, мейман болуп кетейин деп 3 баласын көргөн жолго чыгат. Баштаганда эле эң кичүүсүнөн баштайт. Эң кичүүсүнөн баштаганда үйүнө барса, баласы жок экен, келине отурат. Анан кийин ушундай
балаң кайякта, аты күйөөң кайякта десе, билбейм, кеткен тияка кеткен, бияка кеткен деп мындай ачуу үн менен жооп берет да, мындай жактырбагансып. Анан мейли күтүп туруңуз ошол жерде деп коет, анан күтөт. Анан келип калат, анан ошо баласы келет, сыйлайт, эми көрөт анын жакшылыгын, бирок келсе баласы кыйналып калган, өтө жүдөө болуп калган, мындай картайып калгандай көрүнөт да. Анан ортончусуна барат. Ортончусуна барса, ады эле ошондой мамилеге кабылат да. Күйөөсү үйүндө жок болот. Ал билбейм, бир жакта тентип кетти, же жүрөт дагы бир жерде, билбейм деп жаман орой жооп берет. Анан атасы кейип калат. Анан үчүнчү эң улуусуна барат. Эң улуусуна барса, баласы үйүндө болот. Өтө өңү жакшы, жаш, кыйналганы көрүнбөйт. Анан таң калып коет дагы. Анан ата келиңиз отуруңуз деп дасторконго отургузат. Анан кийин отургузганда айтат келинчегине, атам келип калды, жана дарбыздардан жакшысын тандап алып кел дейт. Анан дарбызды алып келет, дарбызды алып келгенде карап туруп баласы, бул дарбыз жакшы, бул шелек окшойт. Атам алыстан келип атса, жакшысынан алып кел деп кайра жөнөтөт. Алат дагы алып келип, кайра башка дарбыз алып келет. Анан кийин карап отуруп туруп, бул дагы жакшы, бул шелек окшойт. Атама уят болобуз, жакшысын алып кел десе, аял унчукпай бар, дагы кийинкисин алып келет. Анан алып келгенден кийин көрсө, ал дарбыз бир эле дарбыз экен өзү. Эми аялдын парасатынын жеткендигин айтсаңыз болот да. Эгерде баягы ажаан аялдар боло турган болсо, каяктагы дарбыз, үйдө бир эле дарбыз, кайсы дарбызды алып келем деп жылдап чыкмак да. Бирок бул ушунчалык күйөөнүн көз карашынан эле түшүнүп, күйөөсүнүн сөзүн эки кылбастан ушундай бир көңүлүн алып, ушундай ынтымакта жашашкан да. Ошондуктан айтат, бир илгери аалымдардан бирөөсү чет жерде бирөөлөр кыйкырышып, ызы чуу салып аткан кезде жанындагы шакирттери сурайт экен, устат, булар эмне үчүн кыйкырышып атат дегенде кыйкырбай эле сүйлөсө болбой дегенде, устат айткан экен, алар кыйкырып сүйлөп аткандыгы өздөрү жакын турса да бири-бирин түшүнбөй аткандыгы, өздөрү жакын, жүрөктөрү алыс деген экен. Эгерде адам канчалык жүрөктөрү жакын болсо, алар кыйкырган эмес, шыбырашып бири-бирин түшүнүп калат деген. Жай эле сөз менен түшүнөт бири-бирин. Эгерде ушунчалык жүрөктөр дагы андан да жакын болсо, көз карашынан эле түшүнүп калат деген экен. Ошондуктан бул адам ички дүйнөсүн тазалап, бири-бирине болгон мамиле, сый, урмат, сезимдер күчтүү болсо, менимче үйдө жаңжал болбойт, үйдө ынтымак болот. Ишарат менен, көз караштан эле түшүнгөн деңгээлге жеткенге аракет кылышыбыз керек экен да. Туура. Эми Касым ажы, берде дагы бир сөз бар да, баягы мисалы үчүн Чыңгыз Айтматов деген биздин атабыз, бул баягы дүйнөгө таанымал чоң, бир жанан илимпоз десек илимпоз, бир жанан алганда баягы гуманист, чоң жазуучубуз алкары. Анан ошонун айткан сөзү бар эмеспи? Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деп атпайбы? Анан эми ушул маселеден алып караганда, мисалы үчүн мындай болуп калып атат да, кээде мен өзүм дагы кошумчалап кетейин. Эмне үчүн ушинтип айткан бул киши деп мен көп ойлондум да. Анан кээде адамдарда мындай болуп калып атпайбы? Мисалы үчүн адам болуп жүрөбүз, баарыбыз адамбыз, күн сайын эртең менен жумушка келебиз, жумуштан кетебиз, адамбыз да. Анан бир күнү бир мансап берилет да мага. Мансап берилет, эми анын атын айтпай эле коеюн, бир чоң мансап берилгенде, мисалы үчүн айтып коелу, мен депутат болуп калдым деп коеюн. Бирок мен баягы адам болбой калдым да, депутат болуп калып атам да. Же болбосо начальник милиция болуп калсам да, мисалы. Мен уже адам болбой начальник милиция болуп калып атам да, мисалы да. Мына ушул жагдайдан алганда, ал киши баягы өзүнүн жашоосунда көп кыйынчылыктарды башынан өткөрдү да. Атасы репрессияга кетти, тигинти мынтти дегенде, ошондо адамдардын баардыгын өзүнүн ар кандай адамдардын түрлөрүн жүрөгүнөн өткөргөндөн кийин мына ушуну айтса керек да. Сиздин көз карашыңыз кандай? Күн сайын адам болуш үчүн эмне болуш керек? Кандай болушубуз керек? Жакшы сөздү айттыңыз. Бул сиз айткандай, бул Чыңгыз агабыздын адам үчүн эң кыйыны күн сайын адам болуу деген кыска нуска сөздүн түпкү мааниси эмнеде жатат деп мен да ойлонгомун да. Анан ойлонуп, сиз айткандай, сиздики баягы өзүңүздүн мындайча версияңыз менен айтып атасыз. Мен өзүмдүн версиямда ушундай түшүндүм мен. Чында да адам баласы үчүн күн сайын дегенде, күн качан башталат? Таң аткандан кечке чейин башталат. Болот, узарат. Ошол таң аткандан тартып көчөгө чыккандан же көчөгө чыга электен мурда өзүңдүн үй бүлөңдөн, өзүңдүн жубайыңа, өзүңдүн балдарыңа болгон мамиледе, сыртка чыккандан кийин кошуналар менен болгон мамиледе, андан кийин кызмат жумушуңузга барасыз. Жумушка барганда жумушта чогуу иштеген адамдар менен болгон мамиледе, коомчулукта көчөдө жүргөндө, мисалы базарга же башка жака барып каласыз, алар менен жөлөп кетет, бирөө түртүп кетет, ошолор болгон кандай мамиле, сабырдуулук,
ушул сыяктуу бир күн кечке чейинки аралыкта үйгө келгенге чейин аралыкта көптөгөн арт тармактагы адамдар менен жолугасыз. Ошолор менен болгон мамиле кандай? Ошолор менен болгон мамиледе өзүнүн адамгерчилигин көрсөтө билүү. Сабырдуулугун, кичипейдүүлүгүн, жумшактыгын, жакшы адеп ахлагын көрсөтө билүү бул дагы чоң бир мээнет талап кылат экен менимче. Себеби үйүнө жакшы мамиле кылышы мүмкүн, көчөгө чыкканда кошунасы менен орой кыйкырып коюшу мүмкүн, жумушка келгенде бирөөнүн көңүлүн оорутуп коюшу мүмкүн да ушул сыяктуу болот экен да. Ошондуктан эртең менен кечке чейин өзүн адамдай алып жүрүш, инсандай алып жүрүш бул чынында да мээнет талап кылат. Мен буга да кичине бир икаянын кыстара кетсем болчудай. Бир мышык, бул темасы ушундай, бул мышык эмне үчүн запкы көрдү деген темада. Анан мышык эмне үчүн зомбулук көрдү, эмне үчүн запкы көрүп атат деген тема кетет. Анын себебин аны айтат. Эмне үчүн запкы көргөндүгүн иликтеп келгенде баягы үйдүн атасы жумушка чыгат. Жумушка чыгып кызматта жүрүп, анан өзүнүн жетекчисинен бир сөз угат. Анан капа болот. Капа болгондо ошол жерде чогуу иштешкендер менен да баягы маанай түштү да. Түшкөндөн кийин чогуу иштешкен кызматчылар менен, чогуу коллегалар менен болгондо мамилеси өзгөрүп, аларга да орой жооп берип, мындай жакшы маанайда жооп бербей кылып мамилеси жакшы болбой калат. Жолдо келатып дагы бирөөгө каттуу сүйлөп коет. Үйүнө келгенде дагы маанай жок болгондон кийин кызы атасы үйүнө кирип келгенде кызы сүйүнүп атаке келди мага эмне алып келдиң десе эчтеке деп туруп кызын түртүп коет дагы кирип нары өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетет. Анан кыздын баягы кызы капа болуп кейип, анан кичинекей бир мышыгы бар эле, мышыгы эркелеп кызына келсе аны бир тебет. Анан бул мышык запкы жеп атат да. Каяктан келип чыкты дегенде ошол баягы атасынан өзүнүн иштеген кызматынан ошол жактан башталып атат көйгөй. Бир эле сөздөн келип туруп аягында мышык запкы жеп атат. Ошондуктан таасир болот экен. Бир адам өзүн алып жүргөн учурда, мамиле кылган учурда бир туура эмес мамиле кылса, анын таасири барып башка жака чейин жетиши мүмкүн экен. Ошондуктан биз адам болгонго аракет кылышыбыз керек. Эртең менен ниетибизди оңдоп, туура ниет кылып, мен бүгүн жакшы бир адамдык сапатымды жоготпой, бардык адамга ким кайсыл жаатта, кайсыл тармакта болсун, бардыгына татыктуу мамиле кылганга аракет кылайын деп, өзүнүн күчүн бардыгын ошого жумшаш керек. Ошондо буюрса эми Касым ажы, мен дагы бир кичинекей кошуп кетейинчи. Биздин чоң атабыз Сүмөт Молдо деген а киши дагы абдан көптү билген, көптү жазган, ошо жазып кеткен эмгектеринин ичинде бир кызык икаясы бар да. Икая мындай да, мисалы үчүн иман жөнүндө айтылып атат да. Мына биздин айтып аткан сөзүбүздүн бардыгы эле айланып келип ошо иман маселесине келип такалып атпайбы? Анан мындай деп айтылат экен да. Мына бир кезекте бир заман келди дейт. Бир заман болду, койдун үстүнө торгой жумурткалаган бир жакшы заман келди дейт. Жакшы заман келди, адамдардын бардыгында жетиштүү турмуш дейт. Бардыгы сонун дейт, билимдүү дейт. Анан ошондо иман баягы адамга келет экен да, иман адамдагы жакшы сапат. Баягы мурда баягы бир эле адамда жамандагы жакшы да сапат болот да. Ошондой жашап турган. Анан кийин баягы иман келет экен дагы адамдагы жакшы сапат менен экөө сүйлөшөт экен да. Мынагы адамзатка мына азыр бардык жакшы жашоодун баары келди. Эми экөөбүз биригип туруп, адамдагы жаман сапаттын баарын кууп салалы. Анан ошондо адам жараң жакшы сапаттары менен калат. Анан менин оюмча андан ары адамзат өнүгөт, өсөт, бүт жакшы болот, бардыгы дүйнө жашарат дегендей ушундай ойлошот да экөө. Анан адамга айтпай туруп эле, баягы күчкө салып туруп эле адамдагы жаман сапаттардын бардыгын кууп чыгат экен да. Кууп чыгып баарын бүтүрүп туруп анан адамга келет экен дагы айтат экен да. Адамзат, сен байкадың бир нерсени дейт. Сенде чоң өзгөрүү болуп атат. Байкадыңбы дейт. Анан эми билбейм кандай өзгөрүү болуп атат дейт. Анан сендеги жаман сапаттардын баарын биз кууп салдык дейт. Сен бир гана жакшы сапатың менен калдың дейт да. Анан бирок ошол учурда адамдын жүрөгүнүн бир бурчунда шайтандын бир кичинекей бөлүкчөсү калып калган экен да. Анан ал айтып атат дейт адамга. Ай, адам, сени көрдүңбү? Булар сага айтпай туруп, сени менен акылдашпай туруп эле сендеги жаман сапаттардын баарын алып салышты. А сени айтып атат эми, сен жалаң эле жакшы сапаттарың менен эле калдың. Эмне үчүн сени менен акылдашкан жок? Ошону бирөөсү сурап көрчү дейт. Анан кийин адам айтат, тигилерге айтат да жакшы сапатына. А силер эмне үчүн мени менен акылдашпай туруп, мендеги жаман сапаттарды кууп саласыңар дейт да. Анан айтат, эми сага жакшылык жасап атабыз биз. Ошон үчүн кууп салдык дейт. Анан шайтан айтат тиги адамга, жок, менде жаман сапаттарда кичине болсун деп айтсаң, анан кийин эмне дээр экен дейт.
Анан адам айтат деген сөзүн угуп туруп, эмне үчүн мен менен акылдашпай коюп салдыңар? Менде ошо жаман дагы, жакшы сапат да болсун, экөө тең болсун дейт. Аны ошенткөндөн кийин керек болсо мен өзүм билем кандай сапаттар болушун деп баягы жакшы сапатка, иманга катуу тиет экен да. Тигенден кийин иман кичине сына түшөт да. Сына түшүп туруп анан кийин адамдагы жакшы сапаттарды айтат. Иман экөө биригип туруп, бүгүндөн баштап биз кетели. Анан адамды коелу. Жалаң жаман сапаттар менен коюп коелу, анан көрөлү. Кандай жашайт экен, эмне болот экен, өзү да сезсин дейт. Аны ошентип адамдын жүрөгүндөгү бүт жакшы сапаттары иманы менен кошо көк теңирге кетип калды дейт. Ошо менен адам жаман сапаттар менен калды дейт. Ошо күндөн баштап адамдардын ортосунда согуштар башталды дейт. Чоң кыргындар боло баштады дейт. Бири-бирин баягы түшүнбөйчүлүк келип чыкты дейт. Ач көздүк, түркөйлүк, анан эң негизгиси оорулар каптады дейт. Ошентип адамзат кырыла баштайт да, баягы. Жалаң жаман сапаттар менен калгандан кийин, анан бир күнү анан адамзат ошону түшүнө калып, анан отуруп алып, анан кайра Алла Тааладан сурайт экен. Алла Таала мага кайра ушул мага баягы жакшы сапаттарымды да кайрып бер. Антпесең болбой калды. Мен ушунчалык туура эмес кылган экенмин деп өзү баягы жалынат экен. Жалынгандан кийин анан кийин адам тиги чоң ата жазып атпайбы, мындай дейт. Ошо күндөн баштап Алла Таала албетте мынтип айтты дейт. Сендеги жаман сапаттар сени азыр ооруп калды. Мен жакшы сапаттарыңды, иманыңды жөнөтөм. Бирок ошо иманыңды, жакшы сапаттарыңды жалаң билимдин аркасы менен сен өрчүтүп, көбөйтүп, өзүң көбөйтүп эмгек кылышың керек. Ошо эмгек кылбасаң, ошого аракеттенбесең, сени жаман сапаттар бат эле ооруп алат. Мен ошондой гана шартта сага кайра ошо жакшы сапаттарыңы, иманыңды кайрып берем дейт да. Анан адамзат макул болот. Мына ошо күндөн баштап дейт, бүгүнкү күнгө чейин мына ошол жакшы сапат менен адамдагы жаман сапат экөө кармашып келатат дейт. Бирок дейт, эң коркунучтуусу дейт, качан эгерде билим албасаң, качан өзүңдүндөгү жакшы сапаттарды өрчүтүп, өнүктүрүп турбасаң, жаман сапат сени бат эле курчап алат дейт да. Мына ошентип айткан экен да, Үмөт молдо. Мына ушуга кандай деп ойлойсуз? Кандай деп ушуга бир өзүңүн кошумчаңыз бар? Рахмат, бул жакшы икая экен. Чынында да адам баласына өтө үлгү боло тургандай, өрнөк ала тургандай, сабак боло тургандай бир жакшы икая экен. Чынында да сиз айткандай баардык нерсе ошол иман жана адамдык жакшы сапаттар менен билим сөзсүз мындай айкалышып ажырагыс бир бөлүгү десек болот. Билим менен, тажрыйба менен адам өзүнү өнүктүрүп, өстүрүп турушу керек. Аралашып, көрүп, билип, үйрөнүүнүн эч кандай уяты жок. Кайсыл куракта болбосун адам баласы өзүнүн дайыма илимин, билимин өрчүтүп туруш керек. Алла Таала да Кур'ан-ы Каримде ошол билгендер менен билбегендер тең боло алабы деген аятты айткан. Ошондуктан билимдүү менен билимсиз эч убакта тең боло албайт. Билимдүүнүн көз карашы башка, билимсиздин көз карашы башка. Билимдүүнүн көз карашы кеңири, билимсиздики түшүнүгү тар болот экен. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде талабул илми фаридатун аля кулли муслим, илимди талап кылуу, илимди издөө ар бир мусулмандын милдети, парызы деген. Ошондуктан мусулман адам эркек болобу, аял болобу дайыма алдыга умтулушу керек. Анан дагы бир маанилүү нерсени айтып кеттиңиз, колдогу баягы бар болгон жакшылыкты кадырын жоготкондо билебиз деген. Азыркы учурда да биздин мына тарыхыбызды алып карай турган болсок, ата бабаларыбыз көптөгөн мээнеттер менен өзүнүн эгемендүүлүгүнө канын жанын берип, ушундай бир эркин турмушка жетишибизге бизге себеп болду. Алар эч убакта бирөөдөн акы алып, бир сыйлык алып, анан ушундай бир түптөгөн жок да мамлекет. Алар чыныгы патриоттук сезим менен ушул кыргыз элин, Кыргызстанды түптөп кетели деп колунан келген баардык күчүн жумшап, ушундай бизге даяр бир эгемендүү мамлекетти сунуп берип койду. Эми биздин милдетибиз эмне? Биздин милдетибиз кийинки урпакка ушул эгемендүү өзүбүздүн туубуз, өзүбүздүн гимнибиз, өзүбүздүн территориябыз бар, өзүбүздүн мамлекет деп сыймыктана турган бир эгемендүү мамлекеттүүлүгүбүз бар. Ошону кийинки урпакка ошондой боюнча тапшырып берүүбүз биздин милдетибиз. Тилекке каршы мына ошол биздин колубуздагы байлык, бул биздин эгемендүүлүгүбүз, бул мамлекетибиздеги тынчтык, мамлекетибиздеги бейпилдик. Бул чоң бир байлык. Мына ата мекендик согушту жакында майрам өттү. Канча деген 300 миңден ашык аталарыбыз катышкан, 150 миңден ашык бабаларыбыз кайтпай калды, ошол жакта кайтыш болуп кетишти. Аларды мээнети өтө чоң. Алар ошол мына мекен деп ошол жакта кайтыш болушкан. Ошондуктан алардын мээнетин баалашыбыз керек. Мына мен жакында бир жаздым эле, ошондо айткамда, кийинки
урпакка ошол мисалы ата бабалардын ошол согушка катышкандардын тарыхын айтса жомоктой сезилип калат. Ошондуктан биз жаштарыбызга тарыхты көбүрөөк окутушубуз керек. Ата бабаларыбыздын мээнетин таанытышыбыз керек. Мен кээ бир учурда айтам, мына ушундай баягы жаштарга лекция өткөн учурда, жакшылыкка чакырган учурда карыялардан ошол согушту көргөн аксакалдарды же ошол учурда тылда иштеген, кыйынчылыкты көргөн аксакалдарды, апаларды алып келип, ошолорду турмушунан бир аз айтып бериш керек. Мына ошондо каниеттүүлүк пайда болот экен, бизде шүгүр кылат экенбиз. Ошондуктан колдо бар алтынын баркы жок дегендей, кээ бир учурда ошол байлыгыбыз, мына биз үчүн азыр эң маанилүү, эң кымбат болгон байлыгыбыз биздин тынчтыгыбыз, биздин эгемендүүлүгүбүз, мамлекетибиздин туруктуулугу. Мына ушул байлыкты биз сактап калышыбыз керек. Ал үчүн эмне керек? Ал үчүн бизге ынтымак керек. Өз ара ынтымагыбыз бекем болуш керек. Бири-бирибизди сыйлашыбыз керек, кечиримдүү болушубуз керек. Бири-бирибиздин артыбыздан ушак сүйлөп, кыйбат сүйлөп, бири-бирибизди сындап, пикир айтып жок. Биз кечиримдүү болушубуз керек, бирдиктүү болушубуз керек. Мына ошол ынтымактуу болушубуз керек. Ынтымак болуш үчүн жана жогоруда айтканыбыздай, өз ара боорукерлик, кичипейилдүүлүк, кечиримдүүлүк, сабырдуулук деген сапаттар менен биз ынтымакка жетсек, ынтымактын аркасында ырыс бар дегендей, мына ошол көптөгөн жакшылыктарды биз Аллах Тааладан үмүт кылсак болот. Ооба. Эми Касым ажы, сиз абдан жакшы туура айтып кеттиңиз. Анан мына жерде жана бизде туура айттыңыз. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда абдан чоң запастуу баягы көлөмдөгү нефтибиз жок, же болбосо газыбыз жок, же бөлөк бир эми бизде баягы кен байлыктарыбыз бар дечи. Бирок ошентсе дагы биздин эң чоң инвестиция, эң чоң ала турган инвестиция бул жанагы айтып кеткен эле биздин билимибиз да. Билимдүү балдар бул биздин келечекте кайрылып келе турган ошо кен байлыктардан дагы бийик, ошол эле тиги газ, тиги нефтиден да бийик инвестиция менин оюмча ушул да. Анан ушул жерден дагы бир мен айтып кетким келип атат. Эми кайрадан ошо чоң атага кайрылып коеюн бир сөзүндө да. Анан ал киши баягы 20-жылдары элдин баягы бүт айылдарды кыдырып жүргөндө жөө жалаңдап кыдырат. Анан ар бир үйгө барып, ошо үйлөрдөн жана өзүңүз айткандай элдин тарыхын, санжырасын дегендей, анан бөлөк дагы баягы адеп ахлак боюнча аңгемелешүү, ошолорду жүргүзүү боюнча баягы кыдырып жүрөт да. Анан бирөөлөрдү дарылап калат дегендей. Анан ошондо айтып атпайбы? Кээ бир убакта дейт, абдан бир жакшы аксакалдардан, карыялардан сөз уккун келет дейт да. Анан бир барып калсаң, бир сөйлөттүү, сонун үй дейт, жашынакай байлыгы бар дейт. Төрдө жашынакай сөйлөттүү карыя отурат дейт. Анан кийин отургандан анан эми ушул кишиден бир жакшы сөз угамбы деп баягы сүйлөшөйүн деп мындай сөзгө тартсаң дейт. Баягы жакшынакай сөйлөттүү, өзү 70-80 келип калган дейт. Анан карап көрсөң, ой жүгүртүүсү 15 жаштагыдай дейт. Дүйнө таанымы 15 жаштагыдай дейт. Анан келип туруп, анан ошондон келип туруп, анан көрө албастык, бирөөдү жамандоо келип чыгып атат дейт. Анан ошондо абдан ренжип калам дейт. Анан ошондо мынтип айтып атпайбы? Бул киши мынтип жазып атыптыр. Мынтип жазып атат. Адамдын дейт 2 жашы болот дейт. Бирөбү билим жашы, экинчиси болсо бул санак жашы дейт да. Анан ошол билим жашы менен дейт, санак жашы экөөбү мындай адамда мындай бирдей өсүш керек дейт мындай. Анан качан адамдагы санак жаш баягы Алла Таала берген санак жаш мындайча айтканда, Алла Таала дейт адамга жашты дагы өзү насыя берет дейт. Кредит дейт да, мындайча айтканда. Ошол кредитти баягы Алла Таала берет, ал физический жаш өзү берет дейт. Ал эми ошол убакта адамзат өзүнүн ар бир адам ошо физический жашы 20-га чыкканда ошо 20-дагыдай билим алыш керек дейт. 30-га чыкканда 30-дагыдай, 60-га чыкканда 60-дагыдай билимин өзү өрчүтүп туруш керек дейт. Мына ошондо барып туруп анан кийин адам жанагы биз айтып аткандай баягы имандуулуктун же болбосо жакшылыктын бир баягы көрөнгөсү адамдын жүрөгүндө орнот дейт. Анан бизде болсо мына кээде дейт ошондой карыялар менен сүйлөшкөндө бир абдан ырахат аласың дейт. Ал эми качан жанагындай санак жашы билим жашынан төмөн калып калганда, мына бизде дейт көпчүлүк учурда ошондой болуп калып атат. Аттигинин ошон үчүн биздин Кыргыздын ошол учурда айтып атат да, кичинекей ынтымагы кээде ошо биримдиги жок болуп калганга абдан кейим деп бир жазганы бар экен да. Анысы кандай? Мына сиз абдан туура айтып кеттиңиз. Мына ушул боюнча дагы өзүңүздүн оюңузду айтыңызчы. Ошол адамдагы ошол Алла Таала берген жаш менен адамдын өзүнүн билим жашын алып жүрүш боюнча кандай деп ой айтар элеңиз? Туура, азыр сиз айткан мына ошол чоң атаңыз айткан көрүнүш азыркы учурда да бар да, тилекке каршы. Мен өзүмдүн эле жашоомдо бир жолу шаарга баратканда бир таксиге чогуу отурдук, жаштар, ара бир аксакал, болжол бир 70-тин тегерегинде аксакал. Анан сиз айткандай өңү келген, келбети бар, аксакалдык бир сүрү бар, айбаты бар көрүнөт. Анан биз кызык калдык. Эми бул аксакал өмүрүндө көп нерсени көргөн, тажрыйбасы мол, билими мол. Бизге бир
жакшы бир сөздөрүн айтса деп үмүттөндүк да анан унчукпай келе бергенден кийин сурандык, аксакал бизге бир жакшы бир сөздөрдөн айтпайсызбы, кандай бир насаат айтат элеңиз десек, эмне дейбиз, эми кандай дейбиз, эмнени айтсам силерге деп шаарга жеткенче эчтеке айта албай койду да. Өтө өкүнүчтүү болду. Бир жагынан кейип калдык. Эми сиз айткандай баягы өмүрүн санагы болот экен, ошондой эле баягы билим жаатында да өмүр болот экен дегендей. Азыркы учурда тилекке каршы кээ бир аксакалдарыбыз дагы дасторкондо отурганда аксакал кокусунан эле баягы аксакал бир дуа кылыңыз, бата кылыңыз, муналарга үй бүлөгө бир бата кылыңыз десе, батада эмне деп сүйлөп турганга бир сөз таппай калган аксакалдарыбыз да кездешет. Бул өкүнүчтүү көрүнүш. Бирок эми бардык эле аксакал жаман дебейбиз, кемчиликтүү дебейбиз. Жакшы аксакалдарыбыз бар. Сиз айткандай тим эле отурганда санжыраларды айтып, тарыхты айтып, өзүнүн башынан өткөн окуяларды айтып, мына мисалы согушка катышып келген Шабай аксакалыбыз. Эми мен ал кишинин алдында бир 2-3 жолу болуп калдым. Эми ушунчалык айтып берсе, мен китеп кылып жазыш керек экен десем, балдар айтат, биз китеп кылып жазып койгонбуз дейт. Эми ушунчалык зейни бар, таза, тунук акылы бар. Жүзгө чыгып калган киши эми айтып берип отурса, сөзү орундуу, тажрыйбасы мол, мына ушундай аксакалдарды уккум келет да. Ошондуктан аксакалдарыбыз мына баягы айттык го, билим алуу бул бешиктен кабырга чейин деп. Ошондуктан билимди дайыма алып туруш керек экен, өрчүтүп туруш керек экен. Билими көп болсо, тажрыйбасы ошончо мол болсо, кийинки урпакка айта турган бир насааты болот да. Бир насаат айта алат, жакшы бир сөзүн айта алат, туура бир жаштарга багыт бере алат. Эгер жашоодо тажрыйбасы жок болсо, эч нерсе менен иши жок, өзүнүн эле жеке турмушу менен эле алек болуп жүрө берген болсо, башкаларга эч нерсе үйрөтө албайт экен да, тажрыйбасы болбойт экен. Ошондуктан бул жаатта да билимди өрчүтүш керек экен, тажрыйбаны өрчүтүш керек экен. Тилекке каршы азыркы күндө бир терс көрүнүштөрдүн дагы бири аксакалдарыбыз көчө бойлорунда карта ойноп отургандары. Жаштар менен кошулуп арак ичип аткандары. Мына ошондой аксакалдардан кандай насаат күтсөк болот? Ошондуктан аксакалдар, мына биздин айылыбызда азыркы аталарыбыз айтат, аксакалдар көчөдө ушундай бир маек кылып отурган кезде ушунчалык айбаттуу эле, ушундай бир сөздүн несин мындай маңызын чыгара сүйлөгөн адамдар, санжыраны жакшы билген адамдар отурат эле, биз ошолордун алдынан өткөндөн сүрдөн чык дейт. Ушунчалык сүрдөн чык, айланып өтчүк дейт. Ошондой убакта ошол кездеги аксакалдардын айбаты, сүрү башкача эле, сөзү орундуу эле. Алардын бир кайсы бир мындай бир жөнөкөй бир кичинекей сөз айтса, ошолор жаштарга ошол учурда жаштарга таасири өтө күчтүү болгон экен. Тарбиялык мааниси. Аны кол көтөрүп, урушуп же кыйкырып эмес, жөнөкөй эле балам сен мындай кылсаң болмок же тигиндей кылышың керек болчу деп жөн эле бир сөз айтса, ошол жетиштүү болчу дейт. Азыркы күндө аксакалдарыбыз кээ бир бардыгын дебейм, жакшы аксакалдарыбыз бар. Кээ бир аксакалдарыбыздын сөзүнүн өтпөй аткандыгы, таасири болбой аткандыгы, насаат айта албай аткандыгы ошол адамдын өзүнүн билиминин аздыгынан же тажрыйбанын аздыгынан, ошондой эле элдин арасында, коомчулукта өзүн аксакал катары татыктуу алып жүрбөгөндүктөн мына ошондой кадыр баркы болбой атат. Ошондуктан кээ бир жаштар аксакалдарды теңине албайт. Аксакалдарга орой сүйлөп жооп берет. Аксакал сиз тынч эле отура бериңиз деп туруп жерге кагып койгон учурлар бар. Бул эмнеден? Ошол адамдар өзүнүн абийирин сактабай, аксакалдык мындай кадыр баркын жоготпой, дайыма калыс сүйлөп, туура сөз сүйлөп, жаштарга жакшы багытын айтып турса, эч ким антип даай албайт эле. Ошондуктан аксакалдар дагы бул жаатта өзүн үлгүлүү алып жүргөнгө аракет кылыш керек деп ойлойм. Эми бул жерде дагы бир баягы абдан туура айтып кеттиң, Касым. Мисалы үчүн илгери мына биз деле бир топ жашка келип калдык. Биз бала кезде андан мурда деле сен деле билип калдың, дөңгө чыгып отуруу деген бир кыргыздын өзүнүн бир нерсеси бар эле. Жана сиз айткан ошол аксакалдардын мындай парасаттуулары, көптү билгендери, атайы бар дөңгө, бийгирээк жерге айылдагы. Ошол жерге барып отурчу да. Анан кийин барып анан кечке маалан, ой баланча аксакал тиги дөңгө отурат. Кой барып жанына барып сүйлөшөлүчү. Эмне жаңылыктар бар экен деп анан топтолуп анан кечке маалан ошол жерден анан кийин аңгемелешип жүрчү эле да. Тигини мындай кылгыла, муногу малды баланча убакта жайлоого айдагыла, же болбосо муну жерди баланча убакта айдагыла, же тигинткиле, минткиле деген сөздөрдүн баарын ошол жерден аксакалдардан чыкчы, анан барып туруп анан адистерден чыкчы дегенде мына ушундай болчу да. Эми ал маселе бүгүнкү шарткага байланыштуу мүмкүн жоюлуп баратат бир жагы, экинчи жагы жана өзүңүз айткандай ошол аксакалдардын ошол бүгүнкү таптагы, бүгүнкү заман менен шайкеш өзүнүн билимин кошо алып жүрө албай калгандыгы. Эми менде да бир суроо калды да. Мына биз эми азыр интернеттин заманында жашап атабыз да. Мына ушунчалык ушак айын көбөйдү. Бирөөдүн үстүнөн бирөө чын болсо да, калп болсо да ушу жаманаттылап туруп, анан ошо жаманаттылоо аркылуу рахат алган кишилер бар да.
бирөөдүн үстүнөн ушак айтып туруп ошондон рахат алган кишилер бар. Ушунчалык бир жыргап ошону угуп алып туруп жыргаган кишилер бар да. Ушуга кандай караса болот? Ушу бирөөдүн үстүнөн жалган айткан. Эми эгерде адилет айтса, чындыкты айтса бир жөн. Анан эми ошол өзүнүн айтканын баары эле чындык деп эсептейт да кээде. Баягы илгери бир дайыр айтылып жүрчү эмес беле? Мисалы үчүн бир жанагы чындык менен жалган экөө бир мончого барышат экен да. Анан мончого барып, аран отуруп анан айтат экен да. Эми тиги жалган айтат экен, эми сен эми биринчи түш мончого. Аудан сонун, аудан келишкен мончо дейт. Анан барып караса чын эле сонун, чындык карап турат да. Анан карап, ой сонун экен чын эле дейт. Анан сен чечин дейт да, түш дейт да. Анан ал баягы чындык эчтекен ойлобой эле чечинип туруп эле анан баягы мончого кирип кетет экен. Анан тиги жалган калп болсо бер жакта жашынып туруп, анан баягы чындыктын кийимин кийип алып туруп анан качып кетет экен да. Ошо менен анан кийин жалган чындыктын кийимин кийип алып туруп качып сыртка чыгып, анан ошо чындык катарында өзүнүн баягы сөзүн айта баштайт да. Анан байкуш тиги чындык болсо жылага чыкалы да. Анан эшикке чыкса кийими жок. Анан ошо менен эшикке чыгып айтса дагы баягы жылаңач чындыкты эч ким кабыл албайт да. Ал чындык катарында кабыл албайт да. Мына ошондой мезгилде биз жашап атабыз. Кандай дейсиз? Ушу бирөөдүн үстүнөн дагы ушак айтуу, жамандыкка баруу, көрө албастык дегендер боюнча оюңуз кандай? Ушул мына бүгүн кадыр түндө отуруп атабыз. Эл журтка бир өзүңүздүн ой пикириңизди айтыңызчы. Жакшы, рахмат. Бул дагы ошол учурдагы көйгөйлүү бир көрүнүштөрдүн бири. Азыркы учурда сиз айткандай тилекке каршы туура нерсе көзгө туура эмес көрүнүп, туура эмес нерсе көзгө туура көрүнгөндөй бир сезимдер пайда болду да. Ошондуктан мындай заманда жакшыны жамандан, чындыкты калптан айырмалаш өтө кыйын болгон учурда албетте биз дайыма бир чечим чыгарууда, натыйжа бир тыянак чыгарууда өтө этият болушубуз керек. Бир айрыкча адамдарга болгон мамиледе бирөөдөн бир ушак угуп туруп эле жаман десе чыгып, сен жаман экенсиң дебестен, ар бир ишти талдап, аныктап, анализ жүргүзүп, акыл менен анын башка дагы жакшы сапаттарын эске алып дегенде калыс сөзүн айтышы керек. Анан ошондуктан айтат да, баягы мунуга кичинекей бир ташты алыста турса, кичинекей эле таш көрүнөт экен да. Ошол ташты улам карап жакындата берсе, көзүнүн түшүн алып кетсе, ал көзүнүн нарыгын көрбөйт. Ошо ташты эле көрүп калат. Ошондуктан биз адамдарга болгон оюбузду, күмөнүбүздү оңдошубуз керек экен эң биринчи. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, Худжурат сурасында маанисин айтайын. О иман келтиргендер, көптөгөн күмөндөрдөн сактангыла. Анткени кээ бир күмөндөр, шектер булар чоң күнөө болуп эсептелет деген. Жана бири-бириңерди гыйбат кылбагыла, артыңардан ушак сүйлөбөгүлө. Силерден бириңер бир тууган өтүп кеткен бир тууганын этин жегенди каалайбы? Албетте bundan жиркенесиңер дейт да. Ошондуктан бирөөнүн артынан ушак айтып, бирөөнүн артынан кыйбат сүйлөө, бул ошол бир тууган этин жеген менен барабар деп айтылат. Ошондуктан адам катуу айткан экен. Өтө катуу айтылган. Бул адам өзүнүн бир тууган этин жегенден кандай жиркенсе, кыйбат айтуудан, бирөөнүн артынан ушак айтуудан ошондой жиркениш керек да. Бул чоң күнөө болуп эсептелет. Ошондуктан пайгамбарыбыз өзүнүн хадисинде айтат, кыйбат кылган адам, ушак тараткан адам бейишке кире албайт деген. Ошондуктан бул адамдын бейиштен тосуп кое турган, бейишке кирүүсүнө бир жолтоо болуп кала турган бир себептердин бири дагы мына ушул ушак таратуу. Күмөнгө ишенип, анан ушак таратуу. Ошондуктан да пайгамбарыбыз өзүнүн бир хадисинде, жакшы бир хадисинде ушундай дейт. Сахабаларга кайрылып айтат да, силердин бириңер экинчи бирөө туурасында мага ушак сөз айтпасын. Мен силердин алдыңарга чыкканда көңүлүм таза абалда чыгууну каалайм дейт да. Бул эмне деген маанини түшүндүрөт? Мисалы бир адам келип мага экинчи бир адам жөнүндө жаман бир сөздү айтса, бул адам тигинде мындай деп. Мен ошол адамдын алдына барганда жанагы ойду ойлой берем да. Демек бул адам ушундай турбайбы болду. Ошондуктан пайгамбарыбыз мындайдан тыйган. Бириңер келип экинчилерди мага жамандабагыла, ушак айтпагыла деген. Мен дайыма таза көңүл менен, таза ой менен силердин алдыңарга чыгып, баарыңарга жакшы мамиледе, жакшы көз карашта болууну каалайм деген да. Ошондуктан бул ушактан этият болуш керек, күмөндөн этият болуш керек. Азыркы учурда сын пикир айткандар да көбөйдү. Ошол сиз айткандай бул бир илдет болуп калды да. Бирөөнүн кемчилигин тагып чыкса, ошодон рахат алат. Ошо менен азыктанат. Ошонун жашоонун негизги максат кылып алат да. Бул чоң бир кемчилик. Ошондуктан кайсыл адам өзүнүн кайсыл адам баягы
өзүнүн кемчилигине көңүл бурса, башкалардын кемчилигине убактысы болбойт дейт. Ар бир адам өзүнүн кемчилигин толуктан, ошону кутулганга, кемчиликтерин оңдогонго аракет кылышы керек. Ошондо гана биз башкалар менен кемчилигин издегенге убактыбыз болбойт экен. Ошондуктан кээ бир адамдар өзүнүн кемчилигин билбеген адамдар башкалардын кемчилигин издеп, ошону чукуп таап, анан ошону ашкере кылып, анан ошондон рахат алгандар бар. Жок, бирок бу жерде мындай да, кемчилигин айтса, айтканы менин оюмча туура эле, бирок ошону кемчилиги жок нерсени эле кемчилик катарында, калп, ушак катарында айтып атпайбы? Вот маселе. Ошол кемчиликти дагы айткан учурда кээ бир кемчиликтер болот. Баягы адам ошол кемчилигин же бир күнөө ишти, туура эмес ишти жарыя элге ачык эле кыла берет. Аны ачык эле айтылат. Эй, сен мындай кылба, туура эмес кылып атасың деп. Кээ бир кемчиликтер болот, адамдын өзүнө, жеке өзүнө гана байланыштуу болгон кемчилик болот. Аны өзүнө барып айтыш керек да. Сен мындай туура эмес иш кылып атасың, ушуңду оңдогун, ушул кыялыңды оңдогун депчи. Муну ошол тилекке каршы азыркы күндө көрүнүштөр, туура эмес көрүнүштөрдүн бири жеке бир адамдын өзүнө байланыштуу гана, анын коомчулукка зыян деле жок. Өзүнө гана тиешелүү бир кемчиликтер болсо, ошол кемчилигин таап чыгып, коомчулукка жарыялаш, айрыкча азыр сиз айткандай интернет булактарынан жарыялаш, бул адамгерчиликке жатпайт. Ошондуктан мындайдан сактаныш керек. Пайгамбарыбыз мына ушул нерседен тыйган. Жеке кемчилик болсо өзүнө айтыш керек, чындап эле өзүнө барып айтыш керек, коомчулукка жайлаган кемчилик болсо аны ачык айтса болот. Урматтуу жамаат, мына ошого эскертели, бул иштен тыйылсын дегендей мааниде айтса болот. Касым ажы жанатан бери биз эми ушу ыйман, мынакей ушул адамгерчилик жөнүндө сөздүн тегерегинде жүрүп атат. Ошонун тегерегинде сөз кылып атпайбызбы? Анан ошон үчүн эми кандай дейсиз? Мисалы үчүн намаз, орозо, садакага бул сооп жасалат деп жүрөбүз да. Ал эми ошол эле учурда кандай дейсиз? Жанатан бери биз сөз кылып аткан ушу адеп, аклак, жүрүм-турум үчүн дагы сооп жасалабы же жазылбайбы? Рахмат. Албетте, бул адеп ахлактагы жана жогоруда айтканыбыздай өтө маанилүү исламдын же мусулманчылыктын сапаттарынын маанилүү бир бөлүгү. Ошондуктан албетте соопка ээ болот. Биринчиден, Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде айтат, сахабалар сураган, Аллах Таалага адамдардын ичинен кайсыл адам эң сүйүктүү дегенде, адеп ахлагы жакшы адам сүйүктүү болот деген. Демек, эң биринчи эле мусулман адам өзүнүн жакшы мүнөзү менен Аллах Таалага сүйүктүү болот экен. Экинчиден, Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде айтат, кыямат күнүндө мага эң жакын боло тургандай, мына сиз менен мен кандай жакын отурсам, Пайгамбар саллаллаху алейхи айтат, мага кыямат күнүндө эң жакын боло тургандар адеп ахлагы жакшы адамдар деген. Бул жерде көп намаз окугандар, көп нафил орозо туткандар, же көп садака берген деген жок. Адеп ахлак. Жана адеп ахлак деген адамдар болгон мамиле да. Албетте, иман, адеп ахлак, кулк мүнөз, ушул кайсыл адам кулк мүнөз жакшы болсо, жумшак, кичипейил, адамгерчилик, сабырдуулук деген ушул сыпаттарга ээ болуп, жакшы мүнөздүн ээси болсо, мына ошондой адам кыямат күнүндө мага жакын болот деген. Бул чоң сыйлык да. Сыймыктана турган нерсе. Үчүнчүдөн, кыямат күнүндө дагы ар бир адамдын кылган сооп иштери, күнөө иштери таразага тартылат. Мына Пайгамбар саллаллаху алейхи өзүнүн хадисинде айтат, кыямат күнүндө да таразада сооп жагынан эң оор боло турган иш, амал бул жакшы кулк мүнөз деген. Кимдин жакшы кулк мүнөзү өтө жакшы болсо, кыямат күнү ошол таразанын оң жагы оойт деген. Ошондуктан мына биз ошол ушунун өзү дагы бир адеп ахлактын чоң сооп иш экендигинен кабар берет. Ошондуктан адеп ахлакта ээ болушубуз керек, жакшы кулк мүнөзгө ээ болушубуз керек, ошого өзүбүздү тарбиялашыбыз керек болот. Рахмат, Касым ажы, мынакей жанатан бери абдан жакшы аңгемелешүү жасап бердиңиз. Атайы келип ушундай аңгемелешүү жасап бергениңизге кадыр түндө чоң ыраазычылык билдиребиз. Анан ошентсе дагы бизде ушундай Дилмаек программасынын этегинде баягы эркин микрофон деген жөрөлгөбүз бар эле. Анан өзүңүздөй эл журтка каалоо тилегиңизди айтыңыз. Ошо менен бүгүнкү кадыр түндөгү аңгемелешүүбүздү, маектешүүбүздү аяктайлы. Рахмат. Биринчиден, Алла Таала шүгүр, Рамазан айына аман эсен жетип, ошо Рамазан айында тутуп атабыз. Бүгүн мына акыркы 10 күндүгүндө отурабыз, кадыр кечесинде отурабыз дегендей. Эң биринчиден Аллах Тааладан сурарым, орозобуз кабыл болсун. Бүгүнкү кадыр түндө ушул элибиз кандай жакшы тилектерди айтса, дуаларды кылса, Аллах Таала кабыл кылсын. Эң негизгиси мына ушул дуалардын шарапаты менен өлкөбүздө тынчтык болсун, бейпилдик болсун. Мына ушул тажы вирус илдетинен арылып, ооруп жаткан бир туугандарыбыз шыпа таап, мурункудай бейпил жакшы жашоого дагы өзүнүн калыбына келишин Аллах Тааладан сурап кетер элем. Баардыгыңыздар дагы бир ирет орозоңуздар кабыл болсун. Кадыр кечеңиздерде кылган жакшы дуа тилектериңиздер кабыл болсун. Рахмат. Эми Касым ажы, сиздин дагы ушул убакта бизге келип аңгемелешүү куруп бергениңизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр,
ушуну менен Дил маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Ошо аяктоонун алдында дагы бир жолу биздин бүгүн студиябызга келип аңгемелешип уюштуруп берген коногубуздун аты жөнүн эсиңиздерге сала кетели. Талас облусунун касынын орун басары Сыдыков Касым ажы бизде мейманда болду. Эми Каске, мындан ары дагы ишиңизге ийгилик каалайбыз. Эл журтуңуз менен ушу кыргыз элиңиз үчүн ушу ак кызматыңызды өтөй бериңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушу менен Дил маек телепрограммасынын кезектеги көрсөтүүсүн аяктадык. Саламатта калыңыздар. Ал эми Талас телеканалы өз көрсөтүүлөрүн улантат.